Güven Recep Tayyip Erdoğan менен анын альянсын президенттик жана парламенттик шайлоонун жеңүүчүлөрү деп жарыялады. Бирок так сандар айтыла элек. Güвендин айтымында добуштардын 99,1% саналып бүттү, бирок калган бюллетендер Эрдогандын кайра шайланышына таасир этпейт. Төрага мыйзам бузууларсыз өттү деп сыпаттаган өнөктүктүн расмий жыйынтыктары 10-11 күндөн кийин коомчулукка жарыяламакчы. Буга чейин мамлекеттик маалымат каражаттары Эрдоганга шайлоочулардын 52,5% добуш берди. Ал эми президенттин Адилет жана Өнүгүү партиясы 42,5% алууга жетишти деп кабарлашкан. Эрдогандын негизги атаандашы Республикалык элдик партиянын төрагасы Мухаррем Инжени 31%ке жакын добуш утканы маалымдалган. Өлкө үчүн бул абдан жакшы жыйынтык. Президентибиз айткандай, токтобой жолубузду улантабыз. Cumhurbaşkanımızın da dedi. Yani çok üzülüyorum gerçekten. İçim аябай ачышып турат. Мен азыр 25 жашта элем. Бул абдан кооз, жакшы өлкө. Бирок бул жерде жашоо кооптуу, кыйын болуп баратат. Аялдарды урматташпайт. Билим берүү системасынын тамтыгы чыккан. Her şeyimiz. Бийликтеги Адилет жана Өнүгүү партиясы парламентте көпчүлүккө ээ боло алган жок. Бирок алардын өнөктөшү Улуучул элдик партия күтүлгөндөн көп добуш топтоп, Эрдогандын партиясы 600 орунду парламентте көзөмөлдөйт деп күтүлүүдө. Ал эми Инженин партиясына 23, Күрчүл элдик демократиялык партияга 11% добуш тийди. Расмий маалыматка ылайык, элдин катышуусу президенттик жана парламенттик шайлоонун экөөндө тең 87% болду. Былтыр талаштуу референдумда жактырылган конституциялык түзөтүүлөргө ылайык Түркия парламенттик системадан президенттик башкарууга өтүүдө. Эми премьер-министр кызматы жоюлуп, президенттин ыйгарым укуктары кыйла кеңейүүдө. Өзгөрүүлөр шайлоодон кийин күчүнө кирет. Bundan sonra жаңы система өлкөбүзгө стабилдүүлүк алып келет жана саясий олку солкуга чекит коймокчу. Күчтүү парламент пайда болот. Биз Түркияга жаңы багыт беребиз. kırgınlıkları geride bırakıp Орусия президенти Владимир Путин Эрдоганды жогорку кызматка кайра шайланышы менен биринчи болуп куттуктады. Кечээки шайлоо 2016 жылкы төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген чукул кырдаал шартында өттү. Бийлик артында динаятчы Фетхулла Гүлен турат деген окуядан кийин өлкөдө куугунтуктоолор күч алды жана 10 миңдеген киши камалды.